Саламатсыңар балдар, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз аминдер физикалык химиялык касиеттери. Сабактын максаты аминдердин жалпы химиялык жана физикалык касиеттери менен таанышып, химиялык касиеттерин мүнөздөчү касиеттерин жазуу менен билимиңерди өнүктүрөсүңөр. Көтөрүүчү натыйжа аминдердин касиеттерин алардын курамын жана түзүлүшүн байланыштыра аласыңар. Алтын эрежелер: сабакты окунтуп коюлгабыз, берилген тапшырманы аягына чейин көрөбүз, сабак учурунда башка предметке кирбейбиз, темадан сырткары суроолорду берип жолто болбойбуз, берилген тапшырманы өз убагында аткарууга алабыз. Керектелүүчү куралдар: уюлдук телефон, санарип телесыналгы, 10-класс органикалык химия китеби, интернет булактары. Аминдер химиялык жактан активдүү заттар. Алар аммиак сыяктуу негиздик касиетти көрсөтүшөт. Аминдер демек кислоталар менен, ошондой эле суу менен аракеттенишет. Төмөнкү слайдта силер аммиак менен аминдердин окшоштуктарын көрсөткөн сүрөттү көрүп турасыңар. Аминдердин суу менен аракеттенишип, негиздерди пайда кылуу реакциясы. Пайда болгон негизди диссоциациялаганда гидроксил иону пайда болот. Демек, бул жерде дагы биз бир сыйра ошол аминдердин негиздик касиетти көрсөтө ала тургандыгын дагы толук көрө алдык. Аминдер негиздик касиетке ээ. Кислоталар менен сууда эрүүчү туздарды пайда кылат. Бул жерде метиламин туз кислотасы менен аракеттенишип, метил аммонийдин хлоридин пайда кылды. Аминдер пайда кылган туздар же метиламмонийдин хлориди шелечтер менен аракеттенишип, метиламин пайда болот. Же кайра эле биз ушул аминдердин пайда кылган туздарына шелечтер таасир этүү менен аминдерди алып алсак болот. Аминдердин курамында гепардиттүү углеводороддору бар аминдер да кездешет. Алардын негизги өкүлү анилин. Төмөндө анилиндин структура формуласын көрүп турасыңар. Бунун эмпирикалык формуласы С6H5NH2. Бул силерге тапшырма балдар. Анилинди жалпы мүнөздөп бересиңер, анын химиялык, физикалык касиеттерин көрсөтүп, алынуу жолдорун дагы бир сыйра талктап, колдонушу жөнүндө жалпы маалымат бересиңер.